ушул жерден улуттар арасында деп калдык да. Мисалы бизде Кыргызстанда эркек киши башка улуттан үйлөнсө нормально дейбиз, бирок өткөндө бирөө ушундай мааниде суроо айткан эле да, ошону сизге узатайын. Эмне үчүн кыздар башка улуттун өкүлдөрүнө күйөө тийсе болбойт? Болбойт деген түшүнүк жок. Негизи, бирок бизде эркектерде түшүнүк бар да, андай сунушталбайт да. Сунушталбайт. Негизи мындай болуп калган азыр. Чын-чыныгы келгенде реалдуу жашоого келсек, эркек да башкадан ала берип калган азыр. Кыз да башкага тийип кете берет азыр. Кытайга, Кореяга, Жапонго тийгендер толтура чайнайт. Эми башка мусулман улут болсо баш үстүндө. Кызыбыз деле тие берсин, уулубуз деле үйлөнөрүз маселе жок ошондой. Бирок таптакыр дини да бөлөк, тили да бөлөк, дили да бөлөк. Мисалы үчүн Кытай улутуна кантип турмушка чыгат? Кыргыз мусулман. Корея улутунан максат мен ал улутту кемсинтүү эмес. Чүнкү буга дин жол бербейт, дин уруксат бербейт. Ал мусулман болсо мейли, Кытайда болсо турмушка чыксын. Мусулман эмес болсо кантип аны менен кантип үй бүлөктөсүң, кантип бир жаздыкка баш коюп жатасың. Анан эртең балалуу болсоң ал кайсы динде болот мисалы үчүн? Ал өзүнүн буддизмге тартса, сен динге тартсаң, деги эле кыз бала, аял киши кафырдын астында болууга болбойт. Кафырга турмушка чыгууга болбойт, шарият уруксат бербейт. Муну ойноштук зина болуп эсептелет. Никеси өтпөйт. Эркек эмне үчүн башкадан үйлөнөрөт деген бул мындай логикалык эле маселе. Эркек кимге үйлөнбөсүн, баары кыргыз төрөлөт. Кыз кимге турмушка чыкпасын, ошол төрөлөт. Кыргыз төрөлбөйт. Түшүндүрө алдымбы? Ушуну кабыл алыш керек да биздин калкчы. Эркек аял деп бөлүү эмес, бул табият ушундай. Эркектин табияты ушундай, аялдын табияты ушундай. Эркек кимге үйлөнбөсүн, кыргыз төрөлөт, кыргызбай төрөлөт. Кыз бала кимге турмушка чыкпасын, ошол улут төрөлөт. Уруу ата тарабынан сөзсүз да, жокко чыгара албайбыз муну. Бул менин жеке пикирим, эч кимге таң болбойм. Мен айтар элем, кыргыз жигиттер ала бергиле кайсы улут болбосун, айырмасы жок. Кайра жакшы болот, курама темир курч болот, жакшы болот. Кыз балдарыбыз кыргыздарга эле турмушка чыксын, жакшы болот. Неге? Анткени жанакы маселе да. Ансыз да азбыз биз. Өспөй атабыз демографиялык жактан, өсөйлү, кыздарыбыз ар кимге тип көтөрсө, биздин жигиттер кимге үйлөнөт мисалы үчүн. Ошого жигиттер эми бирөөнү жактырып калса, башка улуттан ала берсин, маселе жок ачканда. Бирок кыздарыбыз башка чыкпаса жакшыраак болот. Эми тыя албайбыз албетте. Сунушталат. Кыргыз жигиттерге турмушка чыккан. Мен ушул жерде баса белгилеп айтарым, көп башка улутка турмушка чыккан эже карындаштарды көрдүм. Арасынан саналуулар гана бактылуу болуп кетпесе, көпчүлүгү кордолгон экен. Анткени ар бир улут өзүнү жогору коет дагы, тиги улутту эмне кылат? Кемсинтет. Эми тиги тартиби жок, адеп акылагы жок улут болгон болсо, сени экинчи сорттогу адам кылат, карындашыңды же кызыңды, же эжеңди. Кызың көп деле бактылуу болбойт. Өзүм тандап алдым деп элге ачыкта айта албайсың. Айта албайт эч жагы ардын аты. Мен ушундай бир эмелерди окуп калдым. Бир эжекебиз айтты. Мындай мааниде да, орой айтканда, башка бирөөнүн колуну менен сылаганча дейт, өз улутум келип тепкени артык деп атат да. Өтө сонун сөз да, мындай түшүнөсүң. Башка бирөө сылаганча дейт, өз улутум келип тепсе деле, сөксө деле ыраазымын деп. Мындай айтканда ушундай кылсын деген мааниде айткан жокмун. Болгону эме болбойсуң да, баягындай кор сезбейт да, баягы эже карындаш ушундай эме болбойт. Эмоционалдуу. Өз жеринде, өз элинде, өз кыргызы не эмеси бар да, көп деле таасир этпейт да. Өзү алка кеткен мусапыр, өксөгөн, анан дагы башка бирөө кемсинтип тепкилеп атса, бул өтө оор дейт. Мындан да баса белгилеп айтайын, мен улуттар арасында бир кемсинтүү, бир улутту артык көрүү максатым жок. Болгону бактылуулук боюнча кеп кылып аткандыгыбыз үчүн бактылуу болууга өбөлгө, албетте ушу өз улуту менен болгондо жакшыраак болот. Мындан максатым башка улутка турмушка чыкса бактысыз болот дегенден алысмын. Албетте бактылуу болгондор да көп бар. Мисалы арабтарга турмушка чыккандар бар, башка улутка, мусулмандарга турмушка чыккандар бар, бактылуу жашап атышат. Бирок булар сейрек кездешет, ар дайым эмес.